Мен жөнөкөй үй бүлөдөн чыккам. Мени апам болсо өзү почтальон болчу, атам болсо сантехник болчу. Жөнөкөй эле үй бүлө, ушундай эле ошол эле үйдө дагы эле алар жашап атышат. Менин атамдын жогору билими жок, бирок өзү ал түшүнгөн, балама азыр жогору билимди бербесем келечеги мындай жакшы болбойт деп өзү эле ошол бир айла арабини үйрөнүп, анан мени үйдөн үйрөткөн. Бастаман Бекишев аке чындап эле көрбөйбү деген нерселер бар да. Мүмкүн сен жөн эле айтып атасың, мүмкүн бул имидж деп. 6 жашка чейин сиз жакшына эле көргөнсүз да. Өзүм 6 жашка чейин кичине көзүм начар көрчү, бирок желекке каршы биз мына ойноп бейбаштыкты кылып мына көзүм таптакыр эле көрбөй калды. Көз көрбөсө анан кийин салык кызматында компьютер менен кантип иштеди? Жардамчылар жок болчу. Ой, айлык еще төмөн. Айлык мындай болчу: 1900 сом. Кыргызстан карызы боюнча цифраларды көрдүк. 8,5 миллиард болуп аткан. Буга бул Минэкономдун мурун иштеп кеткен адам катары, депутат катары сиздин көз карашыңыз кандай? Жапаровду шайлаганда суроолорду бергем да, караларды колдойсузбу? Ал айткан жок, аны колдобойбуз, аларды жок кылабыз деп. Мен ишенген жокмун ачык эле. Бирок ОПГшниктерди жок кылуу бул өтө туура. Салам алейкум, саламатсыңарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин 3 созыфынын депутаты, өз учурунда 2010-жылы эң жаш депутаттардын бири болуп шайланган Дасан Бекишев агабыз. Ассаламу алейкум, аман келдиңизби? Ассаламу алейкум, жакшы эле, жакшы буюрса. Биз эми сиз Жогорку Кеңештин футболдун тили менен айтканда эң главный инсайдер болуп атканыңыз, анан кийин бул күздүн политикадагы эң кызуу жүрүп аткан иштердин бири бул Самороз парламенти. Ооба. Ошондо сиз каникулдан келбей жатып эле сиз биринчилерден болуп айткансыз. Бул маалымат негизи сизден кайдан пайда болду же ошол? Менимче эл көп нерсени билет да. Кайсы жерге барбасаң, таксиге отурсаң, автобуста жүрсөң эле ошол эле сөз: мына силер кетесиңер деп эл өзү ошону мурун эле билген да. Жайында май айында даже угуп баштаганбыз. Анан чынында негизи бүт баары маселе республикалык бюджетти биз ачсак ошол жерде жазылып турат да. 24-жылда биз 25 бюджетти караганда ошол жерде так эле жазылган: БШК борбор шайлоо комиссиясы оборудование алат, бир топ эле каржылоо ачылган. Ушул эле учурда уже көрсөтүлгөн бюджети. Эч качан мурун болгон эмес ушундай. Мисалы, жөн эле шайлоо жок болуп, анан чоң акча бөлдүрүп андай болгон эмес эч качан БШКга. Именно шайлоо жылында акча бөлүнөт. Ошон үчүн 25-жылда БШКнын бюджети өтө чоң болчу, ушул эле учурда түшүнүктүү болуп калды да. Демек 25-жылда таркатуу маселе коюлат. Бирок мен чынында мен өзүм ойлогом, 26-жылда башталышындабы же жазындабы ушундай шайлоо болот деп. Мен ойлогом 25-жылда мүмкүн оборудованияларды бүт баарын алып, анан 26-жылга уже чыгарабыз ошол маселени деп. Бул логика түрүндө мен ойлогом да. Бирок азыр кичине шашылыш түрүндө болуп атат таркатуу маселеси. Себеби дагы негизи 1 жыл бар. Бул өтө көп нерсе, көп убакыт. Аны жазында кылсак, менимче мен дагы колдойт элем. Азыр болсо мына биз таркатуу маселени койгондо бир топ эле мына комментарияларды мен окуп атпаймынбы? Эми кетип аткандан кийин эми кетпейсиңерби деп келбейли. Бул туура эле, шайлоочулар жарандар өзү туура мындай суроолорду коюп атышат да. Өзү депутат мен кетем десе кетиш керек, таптакыр эле да. Себеби чарчадыбы же бирдеме болуп калдыбы, ушул ал кетиш керек. Бирок ошол эле кол койгон таркатуу маселеге кол койгон депутаттар, алар шайлоого аттанышат. Именно алар биринчи катарда болушат да. Бирок бул
инициативанын инициаторлору мисалы үчүн эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат, мисалы үчүн эми түшүнүктүү Ал эл. түшүнүктүү да, эми эң негизгиси бул шайлоо мөөнөт боюнча президенттики жана парламенттики өтө бири бирине мындай кайчы келип ушундай ошого баратабыз деп, бир учурда эки шайлоо болуп калат деп ушундай негиз эле чынында. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, жазында аны кылсак, жазында мисалы жаңы парламент келсе, ошондо эле ал жаңы парламент президенттик шайлоону коймок. Бирок бул мисалы үчүн азыркы 7 составдын парламенти эң бир мындай слабый копирайтер деп койсо болот да, мисалы үчүнчү. Эң слабый парламенттердин бири. Анан ушундай парламенттин шайлоосу, мындай парламенттик бийлик деле жок бизде. Бунун коркунучу ушундай чоңбу, эки шайлоо бир учурда боло турган? Да, коркунуч жок. Мына мисалы 21 жылда, 22 жылда канча шайлоону биз өткөргөнбүз да, туурабы? Бизде 21 жылда президенттик шайлоо болгон, анан парламенттик, анан жергиликтүү шайлоолор биз иш кылып бир жылда бир топ эле шайлоолорду өткөзгөнбүз да. Эчтеке болбой эле мына өттүк аларды. Менимче ушундай эле өтсөк болмок. Эми бирок да, бул чоң мындай эки чоң мындай шайлоо болуп атат да. Ошон үчүн албетте мүмкүн мөөнөттөрдү караш керек. Бирок эми кичине аны бир жыл кылбай эле, жарым жыл эле кылса болмок да. Эми бул главный инсайт десек болот. Күздүн эми бир аз сиздин бала чагыңызга кайтсак, сиз бул депутаттыкка келерден мурун эмнени, кандай күндү аркаладыңыз, кандай тарбия көрдүңүз, кандай окуу жайларды бүтүрдүңүз дегендейчи? Эми мен жөнөкөй үй бүлөдөн чыккам. Мени апам болсо өзү почтальон болчу, атам болсо сантехник болчу. Жөнөкөй эле үй бүлө, ушундай эле ошол эле үйдө дагы эле алар жашап атышат. Мындай особнякта жашаган жок. Ошол эле батирде жашап атышат. Мен балалык кезимди өткөзгөн квартирада. Анан мен өзүм 6 жашка чейин кичине көзүм начар көрчү, бирок желекке каршы биз мына ойноп, бейбаштыкты кылып, мына көзүм таптакыр эле көрбөй калды, бир бейбаштыкты кылып алып. Анан 2 жолу операция болгон, 1 жашта, анан 6 жашта. Ошол операциялар чынында ийгиликтүү болгон эмес. Мен анан көз ажиз окуган мектепке бардым. Мени атам ошол жерге алып барды. Атам болсо өзү эле ошол Брайль арабини үйрөнүп, чынында менин атамдын жогору билими жок. Бирок өзү ал түшүнгөн, балама азыр жогору билимди бербесем, билимге анын көңүлдү бурбасам, анда келечеги мындай жакшы болбойт деп, өзү эле ошол Брайль арабини үйрөнүп, анан мени үйдөн үйрөткөн. Мына китептерге кызыктырып, мына китепти оку, муну китепти окугандан кийин айтып берчү, бул эмне боюнча китеп болчу деп, ушундай болгон да. Анан ушул мектепте мен 11 классты бүтүп, 3 университетке документтерди тапшырдым, бирок алардын ичинде Кыргыз Россия славян университетти тандадым. Юридикалык факультет. Себеби мен 9 класстан баштап менде бир тилегим пайда болду да, мен ойлогом саясатка барам деп. Бирок ошол учурда даже ойлогон эмесмин, саясатчылар, жогорку кеңеште депутаттар эмне кылышат, анын ролу, функцияларды, карым-куктарды аны билген эмесмин да. Мен радио, телевиденияларды угуп, алардын дискуссия, талкууларды, дебаттарды угуп, анан эмнеге булар эле жөн эле сүйлөп атышат, качан ишке киришет деп жиним келип, анан ошондон мындай чилек пайда болуп калды да. Сиз азыр шашып эле университетке өтүп кетпедиңизби? Мисалы 6 жашка чейин көбүнө кызык болуш керек да, мисалы үчүн. Кээ бирлер, мен мисалы үчүн эми тегерегимде досторумдан эле айтсам, Дастан Шупаке чындап эле көрбөйбү деген нерселер бар да, мисалы үчүнчү. Ошолорго мындай кээ бир тамашалап айтышат да, мүмкүн сен жөн эле айтып атасың, мүмкүн бул имидж деп. Ошондой деген деле ойлор бар экен. Мисалы 6 жашка чейин сиз жакшына эле көргөнсүз да? Көз көргөн, бирок начар көргөн да.
Эмне тентектик болгон эле? Мен өзүм көзү начар болуп мындай төрөлгөм. Мгм. Бирок тентек болгону бул биз балдар менен ойноп анан бир тап ишкемеби ушул бирдемени менен көзгө чабышты да. Ошондон анан таптакыр эле караңгы болуп калды көзүмдө. Анан биз ойлогонбуз операция кылабыз деп. Врачтар дагы айткан 90% көрүп каласың, 10% эми биз билбейбиз, Кудай эмеспиз деп. Мгм. Анан ошо 10% болуп калды да. Азыр бүгүнкү күндө эми технология өнүккөн заманда Ооба. бир аз кандайдыр бир операция аркылуу же бир лечение аркылуу зрениени кайтарган мүмкүнчүлүк жокпу бүгүн? Азырынча күтүп атабыз, үмүт бар. Эми Илон Маск азыр кылып атпайбы азыр Neuralink деген. Ошону кылса эле менимче бир топ эле Аракет кылабыз. көз азиз адамдар мүмкүн алар көрүп калышат. Мен дагы канча суммадагы болбосун, бирок карызга киремби ишип ошого барам да в любом случае. Действительно ушундай иштесе, анда аны кылыш керек болот да. Бүгүнкү күндө сиз мисалы үчүн көпчүлүк үчүн эле үлгүлүү адам болсоңуз болот да. Мисалы үчүн эми ошол сизден үлгү ала турган адамдарга да мисалы көзү көрүп туруп деле көп нерсени кызыкпай, окубай жүргөн адамдар бар да. Ооба. Анан сиз ошол көрүп жүрүп анан бир заматта караңгы болду деп атпайсызбы? Эки учурдагы мындай өзүңүздүн сезимдериңиз, анан кийин канча учур сиз өзүңүздү мындай көтөрмөлөп кайра бутка турдуңуз, мисалы эмоциональночу? Эми жашоодо ар кандай болчу чынында. Мисалы 14 жашта мага врачтар айтты да, все уже таптакыр эле көзүң көрбөйт. Биз эми эчтеке кыла албайбыз деп. Мен бул жерде эң кыйын врачка барып, Кыргызстанда, ал айткан: мен Кудай эмесмин, сага жардам бере албайм, эми ошого чыда, ошол менен жаша деп. Бирок 14 жашта балага ошону айткандан кийин чынында эмоционалдуу ошону кабыл алыш оор. Себеби ушул учурда ушул курактагы бала негизи кыздар менен ойноп баштайт, кичине туурабы? Өспүрүм Ооба, өспүрүм катары. Эми бирок албетте мен маанай өтө түштү, депрессия болдум. Анан чынында кээде жаман балдар менен, хулиган балдар менен жүрүп, алар менен тамекини чегип баштадым. Анан Кудай сактады, ошондон бейбаштыкка барган жокмун. Зыян ошол нерседен мен качтым. Мен түшүндүм, азыр мен ушундай жүрө берсем, анда же түрмөгө түшөм, же кайрчы болом ишип. Менде андай ой жок болчу. Мен сразу уже окууга көңүлдү буруп баштадым. Бир топ эле китептерди окуп, экстерно математиканы тапшырып, өзүм кышкы жайкы каникулда өзүм бир топ эле мектептин программадан тышкары көп нерсени окуп баштадым. Мага кызыктуу болуп калды. Программирование жактан ошого кызыгып баштадым, шахматка кызыгып баштадым. Ишип мен түшүндүм да, азыр мен мындай эле жүрө берсем, тамекини чегип, там бирдемени ичип, анда таптакыр эле кайрчы эле болуп калам. Жок, андай кереги жок деп мен өзүмдү түртүп, анан мага мотивация болгондор бул мугалимдер. Менин мугалимдер, бирөөсү мугалимдин көзү көрбөйт. Ал өзү орус киши, Владимир Григорьевич деген бар. Ал өзү кыйын киши, башы өтө сонун иштейт да, экономист өзү, программист өзү. Ал өзү мени кызыктырган ошолорго. Мен ошону көрүп, ушундай оказывается иштесе болот турбайбы деп ошо карап мотивация алгам да. Анан менде дагы бир мугалим болчу, азыр ал дагы бар, Николай Иванович деген. Ал дагы дайыма айтчу да, сен мындай жүрө берсең, кайрчы болосуң, проблема жок, тамак ашка табасың дейт. Бирок жашоо сапатсыз болот. Ошого даяр болсоң, давай андай зачем математиканы окуп, эмне кыласың убакытты жөн эле мындай өткөрүп. Андан көрө отура бер, баянды ойноп ошого үйрөн. Баян менен чыгасың, чертесиң, ойнойсуң, бир тиынды табасың, ишип курсакты тойгузасың, и все, жыргайсың ошол менен. Аракты ичесиң, и все, ошол менен бүтөт. Же дейт, азыр оорураак болот, окууга көңүлдү бур,
математиканы үйрөн, муну оку деп мага айтканда, анан жашоодо сага оңой болот. Келечек башкача болот, келечек кызыктуу болот. Мүмкүн жакшы адис, жакшы адам болосуң деп мага дайыма ушундай айтып турчу да. Вот аларды угуп, мына менде мотивация болгон. Жакында биз ошол сиз бүтүп кеткен көзү кем көргөн жана Азиздердин мектебинде болдук да. Анан ал жерде экскурсия кылып жүргөнүбүздө мени мындай сүйүндүргөн нерсе, анан мындай таң калтырган нерсе, ал жердеги балдардын окууга болгон умтулуусу, жана успеваемость деп коебузбу, успеваемость дээрлик 90% экен да. Балдардын баары жанталашып. Бул эмне менен мындай байланышы эмнеде? Эми байланыш бул жерде жөнөкөй эле булардыкы билимге, биз мына көз азиз адамдар билимге көңүлдү бурбасак, анда биздин жашообуз мындай өтө төмөн болуп калат да. Бул өтө чоң коркунуч менимче любой ушундай кишиге. Менимче ошого эле карап алар окууга умтулат да. Умтулуусу жакшы болот. Анан ал жерде мугалимдер менен сүйлөшкөндө алар да айтты да, бул балдардын көзү көрбөгөнү менен биз андан тышкары да бөлөк майыптар мектептерине бардык да. Бирок бөлөк сезимдери мындай өрчүгөн болот дейт да. Мисалы үчүн жит билүүсү же мындай добуштун бирөөнүн басып келаткан шагынан эле билип коет ким экенин дегенчи. Сиз да мисалы үчүн эми көрүп туруп анан көрбөй калдыңыз да. Бул эми тубаса көрбөй калган адамдарда. Бул жерде негизи адамда мындай да, Кудай бир нерсени алса башканы берет да. Компенсаторный функция бар да. Мисалы көзү көрбөй калса, анда кулагы жакшы угуп баштайт да. Андай дагы менде бар, бирок бул дагы кичине минус болот да. Түн ичинде мисалы бир эле шыбыр-мыр бирдеме болуп калса эле, мен катуу уктасам эле мен ойгонуп калам да. Бул дагы жаман нерсе, угуп каласың көп нерсени. Кээде жогорку кеңеште отуруп эле мындай ар кандай сөздөр болот да, бирөө менен сүйлөшөт туурабы. Мен мындай керек болсо 50 метрдин ушундай угам да, мен жөнүндө талкуулап атканын угам да. Угуп калам кээде ушундай ушактарды. Алар ойлошот, угулбайт деп. Угасың кээде. Кудайдын керемети. Эми бул сиздин жаштыгыңыз, эми жаштыгыңызда албетте ата энеңизди айтып кетпесек болбойт да. Мугалимдер шыктандырган, бул түшүнүктүү. Бирок эң кыйыны бул жакындарга дейт го, ата энеге албетте. Апаңыз тууралуу айтып кеттиңиз. Атаңыз тууралуу кененирээк айтсаңыз, политикага келген адамдардын көбүнүн атасы шыктандырат эмеспи? Эч мага атам айткан жок, сен саясатка бар деп, андай жок, айткан жок. Ал только мени билимди ал, ошондо сен өзүң эле тандап аласың деп ушундай айткан да. Ал өзү жогору билимди алган эмес да. Ал мектепти бүтүп, тияктан бияктан иштеп жумушка кирди. Ал телемастер болгон, бизнес менен алек болгон, Кытайга барып кийимдерди алып бияктан сатып, ошол менен алек болгон. Ар кандай жумушка ишип жумушта болгон да ал. Бирок именно мага ал көңүлдү бурганда, эмне давай сен окубасаң болбойт, именно сага окуу керек деп мени карап турчу да ошол жактан. Мындай саясатка бар деп жок, андай вообще таптакыр сөз болгон эмес. Мен өзүм эле ошону тандадым жолду. Себеби менин түшүнүм саясатка кантип кириш керек? Только юридикалык факультетти бүтүрүш керек деп ушундай ойлоп, мен юридикалык факультетти тандагам. Вот. Уже 9-класста. Анда түшүнүктүү, эми өзүңүз кызыгыпсыз саясатка. Бирок 27 жашыңызда келип калганынын мындай жолун жана себебин. Аракеттер болгон да, эми мындай да, мен университетте окуганда кызыл диплом менен бүтүп аткам. Досторумга жардам берип, ушундай тест, ар кандай тапшырмаларды аларга ошол жактан жардам берип, алар дагы мага мындай жардам беришкен да. Бир досум мени үйгө чакырды да. Давай чогуу отуруп экзаменге даярданайлы деп. Досума жардам бердим, анын атасы көрүп ошону. Айжатаңыз.
мындай айтып атпайбы, бизге ушундай как раз адистер керек, мамлекеттик кызматта деп атпайбы. Анын өзү айтты, давай бизге кел, Нурлан Матыев деген. Ал мага ишенди, бирок ал дагы көрдү мен кандай компьютер менен иштейм, ошону көрүп, ал мага ишенип, мени юрист катары салык инспекцияга алган. Вот мен ошол салык инспекцияда 1 жыл иштегем. Эч мындай выговор болгон эмес. Тескерисинче мен бүт баарын систематизациянын жумуштарды кылып, документтерди иреттеп, бир топ эле ишкерлерди таап, алар качкан ишкерлерди, салыкты төлөбөгөн ишкерлерди. Ошол жерде ушундай иштегем. Анан ушул жерде суроо пайда болот, эми көрүүчүлөр көрүп атпайбы? Дастан Бекяшев эми көзү көрбөсө, анан кийин салык кызматында компьютер менен кантип иштеди? Же дайыма жанында жардамчылар жүрөбү? Жок, атайын ушул учурда кайсы жардамчылар? Жардамчылар жок болчу да эми. Жардамчы менен айлыкты тең бөлүп жебейсизби? Ой, айлык еще төмөн. 2006-жылда айлык мындай болчу, 1900 сом. Араң эле обедке жетчү. Араң эле. Аны еще үйгө ачка келесиң еще. Компьютерде атайын эми көз азиз адамдар билет, бизде атайын программалар бар. Жөнөкөй компьютерге биз кое алабыз ошол программаларды. Ошол программа аркылуу сен керек болсо интернет менен, Word, ар кандай таблицалар менен иштесең болот да. Соц тармакта жазсаң болот өзүң эле. Ушундай эле телефонго ушундай сүйлөй турган программаны койсо болот да. Жардамчылар жок болчу. Мен бир жолу эмес, эми 1 ай досумду чакырып, эс алуучу күндөрдө биз как раз эч ким жок болгондо жумушта, салык инспекцияда экөөбүз отуруп алып, ар бир папканы, документтерди иреттеп, мындай ручка менен жазып, бул кайсы компаниянын папкасы, анан мен таблицаны ачып, мындай жазгам да, мисалы 5-чи полкада 2-чи папка бул мындай компания деп. Мага башка коллегалар келгенде, салык инспекцияда иштегендер, мага мындай папка керек дегенде, мен кой отур, мен өзүм эле табам. Таблицаны таап, 3-чү полкада 5-чи папка. Всё, мен таптым, барып 3-чү полканы табам, 5-чи папканы санап чыгарам, сразу. Алар таң калышат. Сен кантип именно ошол компаниянын папканы таптың деп. Алар өзүлөр таң калышат да. Эми бул жөнөкөй эле систематизация. Мага досум ошол жактан жардамды берди, и всё, мага оңой болду да анан. Вот салык кызматында 1 жыл иштедиңиз. Анан кийинки кадам бул Ар намыс партиясы болду. Кандай болду? Жок, анан мен Минэкономго кеттим. 1 жыл ичинде мен бир топ эле нерселерди, мындай айтсам, көрдүм. Чынында сотко бардым, тияка бардым, ишип, анан жумуш мага мындай скучный болуп калды. Себеби бүт баарын уже мен автомат түрүндө коюп алдым. Кандай сотко бериш керек, аны бүт баарын түшүндүм. Бат эле оңой нерсе, убакыт көп пайда болуп калды, бош убакыт. Анан бир жолу мага бир тааныш балдар келип айтып атышпайбы, Минэкономдо азыр вакансиялар ачылып атат. Ошол учурда жаңыдан Министерство экономического развития деп ушундай түзүлгөн. Алар действительно набор кызматкерлерди набор кылып баштаган, и мен как раз ошого баргам да. Бакиевдин убагы болуп калат. Бакиев убагы, ошол учурда министр Молдокулов болчу, министр. Анан Бакиев кетирген, нанын баасы өсүп, ошол негизинде кетирген да. Вот, биз как раз ушул Минэкономикада иштегенбиз. Анан Минэкономикага Акылбек Кушенбекович Жапаров келатат, министр болуп. Ал келгенде өзү мени көрүп таң калды. Бул кантип бала иштейт компьютер менен. Өзү карап, өзү таң калып, аны коюп, ошо мага тапшырманы ар кандайды берип, мен презентацияны даярдап, биз бир жолу 5ке чейин
таң 5ке чейин уктабай бир балдарды мен чогултуп, давайте мага жардам бергиле, мындай сонун презентация, креативдүү кылайлы. Себеби Акылбек Усенбекович өзү ушундай жакшы көрөт да, мындай креативный нерселерди. Биз жазганбыз, анан ал барып ошол негизинде доклад Жоркеничте кылган да. Анан мени ушундай көрүп, давай ошол балага жардам берели деп, айлыкты көтөрүп баштады. Мен анан конкурска катышып, өсүп баштадым ошол министерстводо. Ишип анан ал жумушту көрдү да. Анан 2010-жылда революциядан кийин партиялар уже шайлоого барабыз дегенде мен тияка бияка ишип баргам да, партиялар менен сүйлөшүп. Кантип кирсем болот, кантип ошол катышсам болот, партия менен ошол шайлоодо. Ар бир партия ар кандай бааларды айтып, чоң баалар. Менде каражат каяктан? Бирөөсү $100,000 дейт, бирөөсү $200,000 дейт. Ол өтө чоң акча да, туурабы? Ооба, азыркы күндө деле. Азыр дагы өтө көп. 2010-жылда бул азыркыдай мисалы $500,000 болот да. Менде андай каражат жок. Анан бир жолу Арнамызга барсам, ошол жерде Акылбек Усенбекович, Дастан сен келип алдың деп, давай бизге эле кир деп, ошондой мен Арнамызга кирдим. Акылбек Усенбекович тууралуу мисалы мен азыр угуп атам да, сиз кол астында иштеп, сиздин ушундай байланыш бар. И мен дайыма вот өзү ал өтө жакшы адис да, креативдүү киши. Кандай аны жамандабасын, мисалы, вот салыктарды эметтейт, тиндей кылды, мындай кылды. Ал өзү мындай башынан алган жок, ал именно дүйнөдө болгон ошол нерсени алып келип аткан да бизге. Эми ал киши тууралуу мисалы сиз азыр сиздин тагдырыңызда бир мындай роль ойногон киши экен да. Ооба. Бирок сиз ошол кишини деле сындап жүрдүңүз. Качан? Мисалы үчүн тапсаңыз. Пример. Албайбыз. Мен эч качан жекече Жок, премьер-министр катары да. Премьер-министр катары суроолорду, албетте мен депутатмын да. Эми мен анын уже подчиненный эмесмин да. Бирок мамиле жакшы. Мен ошону сурайын дегем да. Мамилебиз жакшы. Мен керек болсо азыр эле чала алам. Керек болсо ал мага чала алат. Бирок депутат катары мисалы мага шайлоочулар суроолорду берет да. Эмнеге мындай тиндей дегенде, мен жөн эле отурсам, мамиле жакшы деп эчтеке айтпай жүрсөм, анда меники репутация сынат. Анда мени шайлоочулар сындайт анда. Сен өзүң маселени чечкен турбайсыңбы, өзүң эле өзүнү ойлоп жүрөсүң деп айтмак да, туурабы? Ошон үчүн эми бул жерде кечиресиз, бул менин жумушум. Мен жумушту так аткарыш керекмин. Себеби мен бияка тааныштар болот, биякта болот, мындай болот дегенни мындай карап жүрсөм, анда бүт баары эле тааныш болуп калат да. Сизге как эл өкүлү катары мен анда суроо берейин. Акылбек Усенбекович бийликтин үстүндө турду, эми аткаруу бийлигинин башчысы болуп турду. Чоң реформаларды балким жасагандыр, көбү түшүнбөйт. Бирок ал кетерде бир өтө чоң суммалар айтылды. Миллиардтаган. Анан ал киши унчукпай эле жүрөт азыркы күндөчү мисалы. Анан сиз ошону кандай ойлойсуз? Ал киши жооптуу ошол суммалар ушундай жок болуп жетишпегенде? Салык жактанбы? Менимче жооптуу эмес. Жооптуу болсо аны мурун эле Камчыбек Кыдыршаевич генералыбыз аны камакка отургузмак. Менимче ошондой. Себеби азыр чынында азыр андай жок. Бул биздики, аныкы, монуку деп эле анын сразу эле коррупция болсо отургузмак аны түрмөгө. Түшүнүктүү. Анда эми кийинки этапка өтсөк, Арнамыз партиясына кирдиңиз. Анан шайлоо учурунда сизде эми ал маалда $100,000 сурабаса деле баары бир кандайдыр бир каражат керек да. Менден каражат сурашкан жок. Тескерисинче мага алар шартты куруп беришти. Кыргыз Республикасында мен толук эле тияка бияка ар бир регионду кыдырдым. 2010-жылда мен 7 областта болуп, ар бир райондо болуп кыдыргам шайлоо учурунда. Көз Азиз, майыптыгы бар болгон адамдар менен жолугуп, аларга айткам, азыр биз бир кишини тандабасак, эртең кеч болот. Так эле дайыма бири-бирибиз менен эле кырылышып, бири-бирибиздин эле жаман эле көрүшүп эле жүрөбүз деп. Алар менен жакшы эле сүйлөшкөм.
Эми түшүнгөндөр түшүндү, колдогондор колдоду. Анан мен ушундай ар намыс партия менен Жогорку Кеңешке шайландым. Анан сиз депутат болуп келдиңиз. Келгенден кийинки мындай болот го, адамдар бөлөкчө элестет экен. Жогорку Кеңеште баары интеллигенттен кийинип алып, түз отуруп, мындай тегиз отуруп ушундай элестет экен. Ал жерде өзүнүн интригалары бар, өзүнүн мындай суунун астындагы таштары бар дегендей. Канча убакытта көнүп кеттиңиз? Мен интригаларга аралашып жүргөн жокмун. Даже керек болсо бизде ар намыста бир чоң маселе болгондо, ар намыс өзү экиге бөлүнүп калган да. Экиге бөлүнүп калган. Бир тарапта Акылбек Жапаров, башка тарапта Феликс Шаршымбаев Шкулов. Ушундай болгон. И мен мындай айткам, мен Акылбек Шымбешке айткам, биз Феликс Шаршымбаевдин партия менен келсек, анан аны жок, сен биздин шеф эмессиң деп, башка шефти тандайбыз деп, бул эми кидалова да. Бул андай кылбаш керек негизи. Чогуу келдик, чогуу иштеш керек. Тем более анын партиясы. Мен ошого барган жокмун. Кулов өзү ошол Феликс Шаршымбаевич ошону билет. Вот. Ошон үчүн менде тескерисинче репутация жакшы эле буюрса. Учур көрсөттүм, мен тура эле кылдым. Анан менде дагы башкалар маселелер болгон. Канча мага айтышкан, давай сен ар намыс партиянын мындай кыл, тиндей кыл, Кулов боюнча мындай айт, тиндей айт, сында деп, жаманда деп, биз сага мындай жардам беребиз тияктан. Жок, мен ошого барган жокмун. Учур өзү көрсөттү. Андай кылсаң, анда сени ушундай эле кандай десем, жаман сөздү айтпай эле коеюн, эми бирок сенде репутация түшөт да. Ар намыс партиясы бул ошол маалда эми оппозиционный настрой менен жүргөн партиялардын бири десек деле болот эле да. Анан ал шайлоодон кийин сиз СДПК менен бардыңыз шайлоого. Кийинки шайлоо. Ооба. Негизи биз өнүгүү прогресс партия менен мен баш керек болчумун. 2014-жылда мен мындай түшүндүм да, ар намыс партия уже Жогорку Кеңешке барбайт деп мен түшүндүм. Себеби уже 2013-жылдан баштап чынында бир топ эле упайлар түштү. Ар намыс өзү бир топ командаларга бөлүнүп чачырап кетти. Анан лидерибиз болсо ал уже шайлоого даярданбай жүрчү. Анан мени тияка бияка чакырып баштаган. Биз ошол учурда Бакыт Эргешевич Торобаев менен сүйлөшүп калдык. Ал дагы өзү көрдү мен кандай иштеп атканын. Ал чакырды. Давай чогуу эле өнүгүү прогресс партияны жылдырайлы деп. Вот биз чогуу баштаганбыз. Мен бир күнү эмеге чакырып атышат да, Алмаз Шашенович Атамбаев чакырган. Ал өзү мындай айтып атат, давай Дастан, бизге СДПКга кир. Мен айттым, мен мындай уже өнүгүү прогресс менен жүрөм. Туура эмес болуп калат. Ошол учурда Алмаз Шашенович өзү эле айтты, жок, азыр эле чыгып эле чалып кой, Бакыт Эргешевичке айтып кой. Алмаз Шашенович ушундай айтты, СДПК менен барасың деп. Вот, потому что сенде репутация жакшы, бизге тыйын керек жок. Биз сага орун таап беребиз. Эч ойлонбо. Каражат жактан бул сенин проблема эмес деп ушуну айткан. Мен айттым, Алмаз Шашенович, сизде маселе көп. Ал өзү президент учурда да. Путин менен сүйлөшөсүз, тияка Кытайга барасыз, сизде проекттер чоң бир топ эле бар, анан мени унутуп каласыз дедим да. Жок, ал сенин ишиң болсо унутпайбыз деген да. Биз унутпайбыз деди. Анан макул деп Бакыт Эргешев менен сүйлөштүм. Бакыт Эргешев өзү айтты. Жок, мен мындай суроону бердим да. Сизге Бакыт Эргешев, мисалы, президент ушундай айтса, сиз кандай кылмаксыз? Ал өзү айтты, президент айткандай эле кыл, себеби бизге дагы проблема керек жок. Сен азыр жок десең, наоборот, бизге эле зыян болуп калышы мүмкүн, айтты да.
Эми билесиз да, в любом случае саясатта кандай биз айтпасак дагы президенттердин ролу бар. Ошон үчүн мен СДПКга бардым. Бир дагы тыйынды бербей, СДПКда мен иштегенде депутат катары эч кимди мен мындай кидалоо кылган жокмун. Ошол эле Алмаз Шаршеновичти мен эч качан жамандаган жокмун. И менде принцип ушундай: ким менен биз сүйлөшсөк, аны анан жамандаба. Болбойт андай, бул туура эмес. Мүмкүн саясий учур ушундай болушу мүмкүн. Азыр сен бир топ эле пайданы табасың, бирок келечекте бул терс таасирин берет да, терс таасирин берет. Бирок ушул жерде суроо жаралат да, мисалы Давай. үчүн сиз өзүңүздү мындай более либеральный демократ катары мындай позиционировать этесиз да мына выступленияларыңыздачы. Ооба. Бирок президенттин жеке отуруп алып ар бир депутат менен ушинтип соодалашып, ушинтип алып келгени туура деп ойлойсузбу ошол маалда? Жок, туура эмес. Туура эмес. Негизи аралашканга болбойт. Менимче Алмаз Шаршенович ал менен соодалашкан жок да, мындай чынындачы. Ал менен соодалашкан жок. Ал мага наоборот тескерисинче каражатты кетирип эмне кыласың, каяктан табасың, андан көрө бизге келбейсиңби? Бизге парламентте ушундай депутаттар керек деп өзү айткан да. Вот. Так что ушундай. Бирок негизи президенттер киришпеш керек. Бирок сиз эми СДПК менен келдиңиз, правительственный партия деп койсок болот эми мисалы. Анан кече эле Бирок мен бир топ эле нерселерди колдогон жокмун да, ачык эле айтсам. Мисалы ошол эле мен аны айта кетсем, себеби азыр как раз учуру келбеди ошол боюнча. ооба. Мөңгүлөр боюнча мисалы Кумтордо бир маселе жаралды ошол учурда 2017-жылда. Кумтордо эки мөңгү бар. Лысый менен Ооба, Лысый менен Давыдов. Ошолорду ошол боюнча мыйзам долбоор келген бизге. ооба. Ошону Кумторго бериш керек. Себеп бербесек алтынды чыгара албайбыз деп ушундай маселе коюлган. Ачык казуу менен. Мен каршы болгом. Мен добушту каршы бергем. Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болгондон кийин бир топ эле депутаттарды суракка чакырган да. Вот. И өзү келечек мындай көрсөттү да. Бир менен жашаш керек. Кандай сага тапшырманы бербесин, өзүң ойлонуш керексиң да. Бирок ошондо өзүң жооп бересиң келечекте. Сиз ошондо бирок каршы чыкканда. Мен каршы чыккам. Ошол эле Атамбаев чалып же бирөөлөр жөнөткөн беле? Чалган жок. Мага чалган жок. Мүмкүн башкаларга чалышты, урушту, мүмкүн. Мага эч ким чалган жок, урушкан жок, эмкен жок. Мен сурайын деген маселе мындай да. Сиз эми оппозиционер болгондо, мисалы, көз карашың деле ошондой каршылаш болгондо, сен ачык чыгып бирдекени критиковать этип, мындай тура аласың да. Бирок правительствонун колдогон партия менен барганда, сен бир аз кээ бирки жерде өзүң ыңгайсыз сезип, балким ушундай учурлар болду беле? Жок, болгон жок. Айтып берейинби эмнеге? Эмнеге? Себеби мен мисалы ошол эле СДПК партиялардын мүчөлөрдү көп тааныбай эле жүргөм да. Анан алар менен чай ичип жүргөн эмесмин. Мен өзүм менен жүрүп эле ушундай эле депутат катары ишимди аткаргам. Анан керек болсо да алар сунуштаган премьер-министрди сындап жүргөм. Мага эч ким айткан жок, андай кылбай, тиндей кылбай деп. Андай болгон эмес. Бирок фракцияга барганда ошол жерде дагы өзүмдүн пикирди айтып жүргөм. Бул эми экинчи созувдагы депутаттыгыңыз. Ооба. Анан 3-созувга аттандыңыз 2020-жылы. Ошол тууралуу кантип барып калдыңыз? Анан октябрь окуяларында эмне кылып жүрдүңүз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эми өзүңүз билгендей, Матремовдор боюнча маселе коюлганда мен өзүм өтө каршы болгом ошол боюнча. Негизи коррупционерлер мындай мамлекетти жетектеп жүрбөш керек. Ошондон мен катуу уже сөздөрдү айтып баштагам. Бул 2019-жылда.
эми башталган. Анан коронавирус келди, Жээнбековду кичине сындадык. Анан Октябрь революция болду. Мен ушул учурда биякта эле ошол эле в гуще событий орусча айтканда ичинде эле болгом биякта, окуялардын ичинде. Площадьда жүрүп, депутаттар менен жолугуп, ОПГшниктер чалып, азыр сени алып келебиз биякта добушту берип кой, мындай кыл деп айтканда бир топ эле ой маселе болгон, учурлар болгон. Так что ошол бүт Эми бар. баарыбыздын эле эсибизде да, эл чогулду, ары сүр, бери сүр, неопределенность, анан депутаттар дагы чогулбай туруп алды, кворум болбойт, анан спикериңер улам алмашып атты. Акыры Мыктыбек Абдулдаев бекитип берип, анан ал киши дагы кетти. Ошол нерселерди бир аз ачып берсеңиз. Эми мындай болгон. Мен негизи качан эле 30 сентябрда решилип, мен бир топ уже бүт баарын буюмдарды Жогорку Кеңештен чыгардым. Мен уже түшүндүм. Мен мындай шайлоого барбайм деп айткам да. Ооба. Партиялар уже шайлоого кетишти. Мен кирген жокмун партияларга. 4 октябрда эсимде бар эле, мен как раз ошол мониторинг кылгам сайт аркылуу. Кайсы партия канча алды добушту. Анан карасам, мекеним Кыргызстан жана биримдик өтө көп добушту алып атат. Ошол чыгып калды. Анан алар майрамдап баштады, кер чалып баштады. Дастан, сен кайгырба, сени унутпайбыз, жумушка алабыз деп. Азыр булар жок уже кишилер. Вот, жыргап атышат уже, аракты ичип атышат. Көпчүлүк эл өзү түшүнүп калды да, бул добуш сатып алуу аркылуу эле шайлоо өткөн деп. Аны түшүнүштү. Ошон үчүн 4 октябрда, 5 октябрда уже чогулуп башталды эл. Мен дагы кошулдум. Площадьда биринчи биз площадьда эмес, БШКнын астында чогулуп сүйлөдүк, анан площадьга келдик. Анан эл чогулуп баштады. Ошол учурда чоң Казат деген партиянын алар дагы чоң ролду ойноп баштаган. Бир топ эле кишилер, активисттер болгон. Ушундай чогулуп 5 октябрдан 6 октябрга чейин ушундай түн ичинде ошо окуялар баштаган да. Мен как раз Исанов Киевскийде жүргөм. Кичине милицияга айтыпты, атпагыла, элге атпагыла, азыр начальниктер качат, эртең эмне кыласыңар деп. Алар менен сүйлөшкөм, элге дагы кыкыргам, булар биздин эле балдар да, эмне кыласыңар, ташты ыргытып. Милиция болсо дагы, бирок ал кыргыз да биздин эле балабыз да. Аларды кичине токтотуп, анан бир маалда биз досум экөөбүз бир жерге кеткенбиз, анан кеткенден кийин опять жазуучу башталды. Вот, ушундай болгон. Анан Жогорку Кеңеш күйдү. Эсимде бар, мен кайрылым кылгам, ошону күйүзүп эмне кыласыңар деп, бул эми уже туура эмес деп. Мейли бийлик алмашылсын, бирок имараттарды талкалап, күйүзүп, аны эртең эле бул биздин эле акчабыз эле кетет деп ушундай кайрылым кылгам. 6 октябрда уже башка тенденция кетти. Садыр Нуркожоевич Жапаров уже түрмөдөн чыкты, площадьке келди. Ал өзү туура эле кылды да. Көбүнчө саясатчылар барып эс алып үйгө. Вот, түрмөдөн чыгып эс алып, ал тияктан эле чыгып үйгө эле кирип эле сразу эле площадьке кетти да. Бразды правления взял в свои руки дегенде орусча. Анан өзү тынбай тияка бияка эл менен жолугушуп, саясий лидерлер менен жолугушуп, инициативаны алды да. Камчы Кыдыршай Ишташиев, анан
бирок Садыр Нуркожоевич Жапаров. ошол учурлардын баарын биз мен чет өлкөдө болуп калгам, анан ошол жакта интернеттен тынбай көрүп отургам. Чет өлкөдөгү адамга өз мекенде болуп аткан нерсе бир бөлөкчө туюлат да, мындай тынбай телефондон көзүң үзбөй карайсың же жете албайсың дегендейчи. Анан бирок башталып атканда, ортосуна жеткенде эч бир азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич бир мындай фаворит катары каралган эмес да. Каралган эмес, но ачык эле айтыш керек. Бирок эл Жапаровго ишенди. Себеби бир топ эле эл дагы билет да, эми бир топ эле кыйынчылыкты башынан өткөздү. Анан өзү мындай харизматичный киши катары ал мындай инициативаны сразу алды да колуна. Чечкиндүүлүк көп нерсени ойлоп, Чечкиндүүлүктү көрсөттү да, себеби октябрь айында именно элге жаккан сөздөрдү айтып баштаган, сунуштаган, кустуруу маселесин айтып баштаган. Анан бирок бир нерсе мен дагы эсимде бар эле, мен дагы ошол учурда мен дагы чынында ишенген эмесмин да. Көбүнчө бул жерде ОПГшниктер жүрчү. сиздин сурооңуз эсимде. Азыр мен айтып берем ошол боюнча. ОПГшниктер жүрчү да. Тега колдоп, мен билбейм, алар уруксатты алды, кандай негизинде ишилип жардам беришчү билбейм. Ошон үчүн мен Жогорку Кеңештин отурумда, резиденцияда болгон как раз Жапаровду шайлаганда суроолорду бергем да, караларды колдойсузбу? Нельсон Манделаны пример келтирип. Ал айткан, жок, аны колдобойбуз, аларды жок кылабыз деп. Мен ишенген жокмун ачык эле. Бирок ушул азыр ОПГшниктерди жок кылуу бул өтө туура. Ошол менен менимче вот именно ушул менен Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев тарыхка кирди. Бизде СНГ мамлекетинин мындай мамлекеттерде карасак, биз бир элебиз ошолорду жок кылган мамлекет, ОПГшниктерди. Калган мамлекеттерде ОПГшниктер бар. Кече эле бул тууралуу мен YouTube'дан бир документалдуу фильм көргөм. Кошуна мамлекеттердин биринде ошо Кавказдык бир туугандарыбыз келип, ошолордун ОПГлары башкарып жүргөн. Демек, биздин Кыргызстанда бул демократиянын гана аралчасы эмес, бир мындай ОПГлары жок кылган мамлекеттердин башчысы болду десек болот экен да. Ооба. Алар керек болсо шайлоого киришип, өзүнүн кишини сунуштап мамлекеттик кызматка, керек болсо МВДнын ичинде алардын ОПГшниктер болчу кишилер. Менде даже эсимде бар, мен 22-жылда май айында Камчыбек Кыдыршаевичке кирип УКМКга. Ошол боюнча биз сүйлөшкөнбүз. Ал дагы билет ошол боюнча. Мен дагы айткам, эми негизи өлкөбүздө бир эле президент болуш керек. Бирөөсү пахан, бирөөсү президент болуп, андай туура эмес деп сүйлөшкөнбүз ошол боюнча. Ал айткан, башты көтөрсө мындай кылабыз, тиндей кылабыз дешип. Мен чынында сразу ишенген жокмун. Себеби бир топ эле ушундай уккам да убады аларды. Буга чейин. Мен буга чейин көтөргөм да маселени. Мен буга чейин 2019-жылда көтөргөм, ОПГшниктер жөнүндө мыйзам долбоорду көтөргөм. Булардын банктык счеттоо купуя катары көрбөй эле биз бүт баарыбыз көрүш керекпиз, эмне бар, кимге мүлк катталган, давайте ушуну ачыктайлы деп ушундай мыйзам долбоорду көтөргөм. Анан ОПГшниктер өзүлөрү мага чыккан ошол учурда коркутуп, сен бул мыйзамды эмне кыласың деп. Эмне деп жооп бергенсиз? Башка жок, алар мындай айтышканда, бул мыйзамды эмне кыласың деп, керек болсо башка депутаттарды биз бияка чакырып алабыз, сени сыйлайбыз. Ошон үчүн биз сен менен мындай сүйлөшүп атабыз. Так что кой деп ушуну айтышкан да. Бирок мен тынбай эле ошол маселени коюп эле, МВД качан ошол маселени чыгарасыңар деп чыгарган жок.
25 жылда ушул жылдабы же 24 жылда иши ОПГ жөнүндө мыйзамды араң эле алып кетишти алар. Уже жок болгондон кийин уже мен айттым, уже УКМК уже тазалады бүт баарын, уже жок уже. Бирок албетте келечекке мыйзам керек. Чынында мен ойлогом кичине оорураак мыйзам болот, бирок мындай оор нормалар болот деп ойлогом. Бирок кичине декларативдүү азыр норма жазылган да. Анан жаңы бийлик эли орноду, көбү люстрацияны талап кылды алардын катарында, сиз дагы. Анан эми депутат шайлоо система өзгөрмөдүбү? Ооба. Өзгөргөндөн кийин кайсыл учурда дагы 3-созувка барам деген чечим келди сизге? 3-созувка Өзүңүз үчүн 3. жок, учурундабы 21-жылы 21-жылы. Эми мага ушул 3-созувка барам дегени менде чынында каражат жок болчу. Мен фандрайзингди баштагам. Ал мен эми Садыр Жапаров уже президент болгондон кийин ал айткан да, биз ошо партиялык коррупцияны жок кылабыз деп. И рас эле баштаганда бул маселени, себеби действительно мындай ошо спискада 10-чу болом десең, биртип эле каражатты бериш керексиң. Же действительно сенин репутацияң өтө чоң болуш керек. Добушту табылган ушундай кишилерди алып Сен үчүн бирөө төлөш үчүн. Ооба, бирөө төлөйт да. Ооба, сага төлөйт, өзүнө дагы төлөйт да. Анан сен аркылуу кире берет да. Ушундай система болчу. Эми ошону рас эле көтөрдү, и анан айтты, бизде округтар пайда болот. Мен өзүм ойлонуп калдым, эми как раз мага бул ыңгайлуу нерсе. Эч ким менен макулдашпайсың, бирөө менен сүйлөшпөйсүң. Бирок бир чоң маселе бул каражат. Ачык эле айтыш керек, шайлоо өзү кымбат нерсе. Реклама, жарнама жактан үгүт иштери кылыш керек. Офистерди алыш керек. Ишу бир топ эле расходдор чоң. Бирок жакшы мындай тараптар бар да. Мисалы, өзүң пиар кыласың, өзүң бүт баарын табасың, адамдарды издейсиң, команданы чогултасың. Анан кантип каражат тапсам деп ойлогом. Фандрайзинг баштаганбыз март айында. Марттан баштап сентябрга чейин ушундай шайлоого чейин фандрайзинг кылып, анан шайлоо учурунда дагы мындай каражаттарды топтоп, элге кайрылып, жарандарга кайрылып, ар кандай нерсени сатып, ушундай метод менен биз где-то $50,000 ашык чогулттук. Анан достор дагы кичине берди, тияктан бияктан жардам беришти досторум. Анан ошонун бүт баарын чогултуп, ошол как раз үгүт иштерине жетти. Кичине болсо дагы рекламага жетти. И эл дагы мага ишенди. Мен дайыма эле мына канча мен иштеп атам. Кайсы партияда болосом дагы, СДПК, Ар намыс болобу, мен түздөн түз эл менен байланыштамын. Мен өзүмдү мактабайм. Бул действительно ушундай эле. Мага Facebook'тан жазабы, Instagram'дан жазабы, WhatsApp'тан, Telegram'дан жазабы, мен өзүм эле жооп берип атам. Өзүм үнү менен жооп берем да. Ошого эл таң калат. Көпчүлүк коллегалар тилекке каршы алар ассистентке же жардамчыга берет, мен жооп берчи ушуну. Бизде тескерисинче тетири ойлойт экен да, Дастан Бекешевдин бар жогун ассистент даярдап коет, ассистент кылат. Жок деген. Эми буну сиздин көргөн. Мен мыйзам долбоорлорду өзүм жазам. Сунуштарды мыйзамдарга өзүм берем. Ошондой эме экен да. Сиздин мисалы үчүн айырма. Бул менин, ишенесизби? Бул менин бизнесим. Всё, бизнес дегеним бул менде башка айлык жок да. Менде башка бизнес жок. Мен эртең менен туруп эле ошол депутаттык ишти алып барам. 5-те таң эртең менен туруп эле мына компьютер менен отуруп, мисалы мен бир медициналык теманы түшүнбөйм, бирок ошол тема боюнча мыйзам долбоор келди. Эми бирок депутат катары мен аны түшүнүш керекмин. Түшүнбөй калдым, добушту бердим деп андай болбойт. Мен ChatGPT'ни ачам, же Gemini'ди ачам. Ушул маселе боюнча мага айтып берчи. Дүйнөдө кандай чечилген, кандай ошол чечүүчү варианттар бар, ошол көбөйдү кантип чечсе болот. Ушундай суроолорду берем, өзүмө жазам. Анан мыйзам долбоорлорду окуйм.
Анан спорт залга барам. Спорт залга баратканда Инстаграмды ачам, сообщениялар көп түшөт. Ошол жерде жооп берем. Ишип ушундай. Сиз эми жогорку кеңеште мындай яркий депутаттардын бирисиз да. Анан эми акыркы учурда шайлоо келе атат дегенден бери чыгып бирдекени сүйлөгүсү келип, сүйлөп баштаган жаңыдан депутаттар да жок эмес. Анан эми көп темаларды козгойсуз. Мисалы үчүн Шайлоо негизи шайлоо качан башталат? Вот көбүнчө ошону түшүнбөйт да. Шайлоо бүткөндөн кийин шайлоо башталат да. депутат болуп келген күндөн Всё, баштап. сразу сен башташ керексиң да. Вот. Мисалы үчүн сиз көтөргөн маселелердин баары эле көйгөйлөрү бул элдин баары эле көрүп жүргөн, билип жүргөн эле маселелер. Бирок эмнегедир сиз эле көтөрөсүз да. Эми сизге окшогон депутаттар бир нече. Себеби Инстаграм аркылуу мага жазышат, WhatsApp аркылуу мен көп жолугам эл менен. Мына керек болсо жардамчылардан сурап алгыла, алар билет. Эл менен көп жолугабыз, көп сүйлөшөбүз. Алар дайыма айтат, муну маселени көтөрчү. Мен мүмкүн кээ бир темаларды билбей эле, мисалы да, алар мага өзүлөрү айтып берет, детально айтып берет. Мен түшүнбөсөм, мен уялбайм, мен айтам, мен бул теманы түшүнбөй жатам, айтып берчи ушуну мындай ийне жибине ушундай толук эле айтып берчи ушуну, мен түшүнөйүм, ошону айтайын жогорку кеңешке барып. Анан 2 киши айтат, 5 киши айтат, 10 киши айткандан кийин мен түшүнүп атам. Демек бул тема өтө көйгөйлүү. Значит, демек бул теманы көтөрүш керек парламентте. Себеби 10 киши айтса, бул бир кишинин проблемасы эмес. Ошон үчүн тандайсың да ушундай. Бул эми сиз чыгып айткан көйгөйлөр. Эми мыйзам депутаттын эң чоң, эң башкы ролу бул мыйзам чыгаруу эмеспи? Туура. Өз учурунда Өмүрбек Текебаев бул рекордсмен болгон болсо, быйылкы мына Созовдун депутаттарынын ичинде Марлен Маматалиев байке. 6-Созовдо мен болгом. Алтында сиз болупсуз. Да. Эми бул Созовдо кандай болду? Мен 2-нчи орунду алдым, бирок менимче азыр билбейм, анализ өзү көрсөтөт. Мен практически ар бир мыйзамга сунуштарды берип жүргөм ошол 7-нчи Созовдо. Албетте 50% сунуштар өткөн эмес, бирок ал элге жаккан маселелер, бирок өкмөткө жакпаган маселелер. Мисалы азыр эвакуация боюнча бир топ эле маселелерди көтөрүп жатабыз. Бирок мен азыр башка методду таап алдым. Мисалы бир ой болсо, мындай мыйзам долбоор жазыш керек десем, анын бир топ эле бюрократиялык процедураларды өтүш керек да. Коомдук талкууга чыгыш керек, анализ там кылыш керек, мындай кылыш керек. Бирок мен өзүмө жаза алам. Анан ошол тармакка жараша мыйзам долбоор чыгып калса, мен ошол мыйзам долбоорго бул идеяны кошуп чыгам да. Бул оңой нерсе, не то что оңой, бул жакшы нерсе, же өтөт, же өтпөйт. Всё, сразу уже билип каласың да. Вот. Ошондой бир топ эле маселелер өткөн менде. Сиз көтөргөн маселелердин эми көбү баягы ярлык катарында калып калган маселелер бар да, бул фекальный фонтаны деген мисалы үчүнчү. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Бишкегибиз аябай курулуп эле, чоңоюп эле кетип атат, үстүгө дагы, чекеге дагы дегендей. Анан бул ортодо Сыгатинский разлом деген тема бар. Ошого окшогон маселелерди мисалы үчүн депутаттар кандай мындай түзүп бере алатасыңар, мисалы аткаруу бийлигине, мэрияга талаптарды коюп, мисалы эмне чечилип атат? Мен ошол боюнча көп нерсени айттым. Биз атайын курулуш боюнча комиссияны түздүк, анан токтомду кабыл алдык жогорку кеңеште. Ошол токтомду аткарылса, ошол токтом бир топ эле маселелер чечилет. Бирок мен ачык эле айтам азыр. Бул токтом жөн эле кагаз жүзүндө калып калды. Себеби комитеттин, курулуш комитетти бизде жетектеген ынтымак партиянын бир депутаты отурат. Ал мага таарынбасын, бирок анын курулуш компаниясы бар. Комитетке кээ бир депутаттар курулуш компаниянын жетекчилери кирет. Аларга кызыксыз бул. Буларга бул наоборот, тескерисинче тоскоолдукту кылат. Негизи бизде курулушчулар, ошол курулуш министерствосы бир жерде, мисалы, бул жерде үй курулсун дегенде, алар сөзсүз больницага, мектепке, бала бакчага жерди бөлүш керек. Сөзсүз. Себеби көп кабаттуу үй түшсө, ошол жерде как минимум 200 киши жашайт.
ошо 200 киши каяка барат, кайсы бала бакчага балдарды алып барат, мектепке, кайсы мектепке алып барат, кайсы больницага барышат. Вот ушундай маселелер бар. Мен керек болсо азыр дагы бир депутат курулуш боюнча мыйзам долбоорду чыгарды. Мен уже билбейм канчанчы жолу мен сунушту берип атам. Как раз ушундай привязка болуш керек деп ушундай сунушту берип атам. Кабыл албай мен билбейм, бирок мен аны ачыкка чыгарам, добушту ким кандай берип атканын. Негизи нормальный мындай курулуш тармагында именно ушундай эле болуш керек. Европага барсаңыздар, Америкага барсаңыздар, башка мамлекетке барсаңыздар, алар көп кабаттуу үйлөргө уруксатты бергенде алар уже расчетту кылышат. Булар машиналарды каяка коет, кайсы почтага барат, кайсы мүрзөгө аларды алып барышат. Бүт баарыны ушуну расчет полностью кылат. Төрөлүп өлгөнгө чейинки Ооба, жол. биз эле уруксатты берип атабыз. Ана мына азыр көрүп атасыз, мектепте класс жетпей жатат. Өтө мындай балдар өтө көп. Бир класста 60 бала биринчи, экинчи класста окуйт. Бул мына хаотикалык курулуш аркылуу эле болуп калды. Эми Өтө эле маселе. Мына тыгындар. Ошол мына хаотичный курулуш күнөөлүү. Экология маселеси. дольщиктердин маселеси дайыма көтөрөбүз. Ой, аны айтпаңыз. Ал практически ар бир үчүнчү ошол курулуш компаниясы мошенниктер да. Ар бир үчүнчү. Мен айтпайм бүт баары. Тескерисинче жакшылар бар. Бирок аларга терс репутацияны кылгандар бул мошенниктер да. Жөн эле акчаны чогултат, алдайт, же бирдеме кылбайт, же сапатсыз куруп коет, ишип анан вот эксплуатация бир топ эле маселе чыгат, ишип ушундай да. Биз эми соц тармактардын доорунда жашап атпайбызбы? Анан ошол соц тармактарда сиз эми көп эле элдин көйгөйүн көтөрүп, көп ошол элдин тарабын талашкан выступленияларды кыласыз, закондорго кошумча киргизесиз да. Бирок баягы ярлык болуп асылып калган нерселер дагы бар да. Мисалы үчүн легализация легких наркотиков деген теманы көтөрүп чыккансыз да. Ооба, көтөрүбү? Ал нерсени терс катары кабыл алышат да, мисалы үчүн. Жок, 50-50%. Жаштар колдойт, жаштар еще как колдойт. Бирок жок, бул жерде мындай да, эми күлсөк болот, бирок мындай азыр мисалы биз экөөбүз любой магазинге барып аракты сатып ала алабыз, туурабы? Кенен алгыбыз келсе. Анан өлөрчө ичсек дагы эч ким эчтеке айтпайт, туурабы? Мас болсок дагы эч ким эчтекени айтпайт. Бирок бул баңгизат да. Бул баңгизат. Канча ошол алкогол ичимдиктер аркылуу канча үй бүлө мына бузулуп жүрөт. Канча мушташ, бейбаштык, авто ДТП, канча мындай мыйзамсыз аракеттер болот. Бул баңгизат да, бирок мыйзамдуу баңгизат да. Эмнеге биз ошондо ошол жеңил баңгизатка уруксатты бербейбиз? Мен даже мындай айтып атам, мейли уруксатты бербесек дагы хотя бы аны декриминализация кылайлы. Жоопкерчиликке бирөө тартса, ошону тартпай коелу. Мейли аны штрафты кылбайлы, түрмөгө отургузбайлы. Чексе чеге берсин, бирок мектепте чеккенге болбойт, садик жанында чеккенге болбойт. Чектөөлөрдү коюп коелу. Үйдөн отурса чеге берсин, эмне кылса кыла берсин, и так эле кылып атышпайбы? Чынындачы, и так эле кылып атат, и так эле. Керек болсо биз ошого мына уруксат бербей, мен сизге азыр бир мындай терс жагын көрсөтүп берем да. Синтетикалык баңгизат пайда болуп калды. Ал арзан. Жаш өспүрүмдөр ошону колдонуп баштады. Каяктан таап атышат, аны билбейт экенмин, бирок Telegram каналдар бир топ эле бар деп атышат. Ошол аркылуу эле закладка менен табышат экен ошону. Так что мына терс жагы ушундай. Бирок мындай потенциально сиздин шайлоочуңуз катары мен мындай ойдомун да.
ошону жеңилин легализация кылып, аны аракка теңебестен кайрадан аракты запрет кылганы аракет жасабадыңыздарбы? Жок, ал болбойт. Убакыт өзү даже практика жүзүндө көрсөттү. Андай мамлекеттер кылган. Америка өзү кылган. 20-жылда кылган. Ошол аркылуу тыюу салгандан кийин тескерисинче ОПГшниктер байып кетишти. Тескерисинче ОПГшниктерге жакшы болду да. Алар көмүскө экономикада жашап, өзүлөрү ошол аракты сатып, байып, ошол аркылуу мамлекет тескерисинче бир топ эле терс таасирин көрдү. Горбачев мына эмне кылды? Сухой закон. Сухой законду киргизди. Кургак мыйзамды киргизгенден кийин бир топ эле виноградниктерди кыйып канча вино менен күрөшөбүз деп. Канча киши каза болду, мына одеколондорду ичип, контрафактный мындай продукцияларды ичип. Бизде дагы мына өзүңүз эле отуруп алып, массалык маалымат каражаттарда окусаңыз болот. 23-жылда бир айылда ушундай сухой законду киргизген бизде. Молдокейлер отуруп, жок болбойт экен, ичкенге болбойт деп. Анан сатканга болбойт деп. Бир тойдо эми ичкиси келет да, эми адам да эмне кылат? Алар барып бир жерин таап алышты да. Ичкенден кийин, по-моему, 5 киши сразу больницага кетти, себеби контрафактный продукция болду. Жашырып саткан. Ооба, жашырып саткан. Контрафактный продукция. Бул терс жагы өтө мындай жаман. Тыюу салганы боло берет, бирок ал иштебейт. Себеби адамдын мындай өтө көп мындай слабостьтер бар да. Ал айтасызбы, урушасызбы, сабайсызбы, все равно ошо барат да. Эми сиз өзүңүз биринчи шайлоодо 2010-жылы көз азиз адамдарга барып ошондой үгүттөө иштерин жүргүзгөм деп атпайсызбы? Андан тышкары сиз эл аралык уюмдарга дагы барып катышып келесиз, конференцияларгачы. Ошол Конвенция по защите прав людей с инвалидностью ООНго баргансыз. Алар тарабынан кандай бир мындай программалар бар? Мисалы үчүн ВАХФ деген маселе чыгып атпайбы кечээ, мисалы үчүн Жогорку Кеңеште деле айтылып атат. Ал араб фонду бөлөт, именно ошол сөз колдонулса дегендей, же бир дагы бир ЮНЕСКО бөлөт. Бул көзү азиз же бөлөк майыптыгы бар адамдардын мындай ООН тарабынан, дүйнөлүк каржы тарабынан көңүл бурулуш үчүн эмнелерди кылыш керек? Жөн, негизи ООН мындай каржылабайт. Бул эл аралык нормаларды иштетип, алар көзөмөлдөө кылат, отчетторду алышат. Бирок алар каржылоо жактан жардам бербейт. Бирок ким ошол нормаларды, мисалы мамлекет бир жок, бизге бул нормалар кереги жок, биз башка норма менен жашайбыз десе, ошолорго инвестиция келбейт, алардын эл аралык рейтинг аз болот, себеби алар эл аралык стандартка жарашпагандай ушундай болуп калышат да. Ошон үчүн дүйнөдө көпчүлүк ошол конвенцияны кабыл алып, майыптыгы бар адамдардын укуктарын сактайт, коргойт, сактайт, ушул жактан ООН жардам бериши мүмкүн, бирок каражат жактан алар жардам бербейт. Эл аралык донорлор бар жардам берген, бирок негизи мындай да. Бул жерде мындай түшүнүш керек да. Майыптыгы бар адамдарга кандай жардам керек? Билим берүү жактан, жумушу жактан. Акыл эси жок болсо, таптакыр эле же таптакыр эле баспай калса, анда ошого сөзсүз жөлөк пул, ушундай мамлекет жардам бериш керек да. Бизде бул долбоорлор көп да, мисалы үчүнчү соц тармактарда, YouTube'да биз көптөгөн долбоорлорду алып барабыз. Анан ошолордун көпчүлүгүндө мындай элдер депутаттарга эле эмес, журналисттерге да көп кайрылган учурлар болот да. Көбү кайрылат. Мисалы менин бетим дери күйүп кеткен, анан же болбосо менин эпилепсиям бар. Эпилепсиямды билип калгандан кийин жумуш берген кишилер жумуштан айдап берет депчи. Бизде качан ошол жумушчулардын укугу корголот, мисалы үчүн по трудовому кодексу деп коет го. Ошондой нерселер менен сизге деле көп адам кайрылса. Кайрылышат, ооба. Бул жерде эми желекке каршы бул көбүнчө мындай жумушту берген кишинен зависит да. Анын аны албетте мажбурса болот, мындай сөз саласың деп.
бул киши келсе сөзсүз аласың. Бирок ал шылтоону в любом случае таба алат. Бул туура эмес жумушту кылып алды, туура эмес кылды, жумушка келген жок деп шылтоону табат, жумуштан кетирет. Башка нерсе майыптыгы там бар жок аны айтпайт, просто башка шылтоо менен кетирет да. Ошон үчүн бул нерсени биз кандай кылсак, менимче ишкерлерге биз мотивацияны бериш керекпиз да. Ким ушундай жумушка алса, майыптыгы бар адамдарды, ошолорго биз салык жактан, тендер жактан ушундай жардамды бериш керекпиз да. Мисалы мен 24-жылда майыптыгы бар адамдарды подоходный налогтон биз подоходный налогту кыскартканбыз. Көпчүлүк 10% төлөсө, майыптыгы бар адамдар 5% төлөйт. Бул ишкерлерге дагы мотивация. Мисалы, анын колл-центр болсо, колл-центр, ишкерге мисалы көз ажиз адамды алганга ал кызыктуу болот. Себеби 5% төлөйт. Уже кичине экономия болот. Биротоло бошотуп койгондо мүмкүнчүлүк жокпу? Бошотсо болот, бирок менимче все равно 1 тыйынды хотя бы төлөш керек да. Вообще негизи бизде укук коргоо органдары төлөбөйт подоходный налогту. Менимче ар бир жаран со болбойбу Мамлекетке кошулуу керек болсо хотя бы 1 тыйын төлөш керек салыкты. Хотя бы 1 тыйын төлөш керек. Ошондо бизде салык төлөөчү маданияты пайда болот. Бизде тескерисинче көбүнчө салыкты төлөбөйм деп жүрүшөт да. Ошону менен мактангандар дагы бар. Ооба. Ой, сен жиндисиң, сен төлөгөнсүң деп. Мен мына машинага төлөбөй эле жүргөм мына 10 жыл. Зато мына президент мага кечирди деп жыргашат ушу. Эми сиз албетте реабилитационный центрлер тууралуу да көп маселе козгоп келесиз. Анан мен акыркы учурларда таң калган маселем бул жаш балдардын арасында оору аябай көп. Алардын арасында дагы акыркы учурларда бул дүйнөлүк тенденция болушу мүмкүн. Дүйнөлүк тенденция, туура айтасыз. Бул өзгөчө аутизм, өзгөчө ушундай синдром Дауна, бул расстройство аутистического спектра деген ал тенденция болуп атат. Мен билбейм, бул экологияга жарашабы, эмнеге илимпоздор дагы ошону ойлоп атышат. Бирок так алар дагы айта албай жатышат да. Жада калса анын диагнозун кое албайт, туура. Же лечение, же происхождениясын да билбейт эмеспи? Анан менде ушундай көйгөй боло берет да. Бул эми балдар. Азыр көбөйүп атат. Канчадыр бир пайызды уже түзүп калды Кыргызстандын бул балдар. Ар бир дээрлик үй бүлөдө бир мындай тууган урукта бар да. Анан биз 2021-жылы, 22-жылдары эле Бишкекти кыдырып чыкканыбызда 80ден ашык частный реабилитационный центрлер бар экен, аутизм менен күрөшкөн. Ал биз кыдырып чыккан. Бүгүнкү күндө андан көп болушу мүмкүн. И барында очередь, барында кириш невозможно да, очередьке туруп киресиң. Анан ойлонуп койдум, бир 15-20 жылдан кийин бул балдар биздин өзөктү түзөт. Ал бул бир жагы. Экинчи жагы, бул балдардын ата-энеси 15-20 жылдан кийин картаят. Алар кандай мамлекет курабыз биз? Ага эгерде бүгүн биз көңүл буруп, бүгүн ушундай чоң реабилитацион центрлерди куруп, ушундай балдарды эле эмес, ата-энесине дагы терапия керек да, ата-энесин дагы иштетиш керек. Ошолорду биз азыр камкордук көрбөсөк, келечекте социальный взрыв болушу мүмкүн да. Эми социальный взрыв болбойт. Бул жерде мындай, туура айтасыз, негизи бул өтө чоң көйгөй. Биз психологторду, ата-эне реабилитологторду даярдаш керекпиз. Тилекке каршы ушул адистикке өтө аз киши барат экен, себеби мындай айлыктар аз болот деп, ушул негизинде жаштар барбайт экен. Менимче биз ушул жер тармакта только акча, каражат менен эле кызыктырсак, ошондо мотивация болот да. Себеби бул дагы оңой иш эмес да, оңой жумуш эмес. Оңой жумуш эмес. Мындай кичинекей жөнөкөй бала менен жүрсөң эле 1 саат ичинде эле чарчайсың. Мындай аутизм менен ооруган бала менен жүрсөң эле таптакыр эле чарчап каласың да. Ошон үчүн бул жерде каражатты сөзсүз мамлекет ошону көтөрүш керек. Мен дагы айтып аткам, ошол боюнча мындай коррекционный класстар, атайын мектептер, ошо атайын мугалимдерге биз каражаттарды көтөрүш керекпиз. Мындай аларды тең башка мугалимдер менен мындай салыштырма кылбаш керекпиз.
тең айлыкты бербеш керекпиз, себеби бул таптакыр эле башка балдар. Алар менен башкача мындай аларды башкача окутуш керек. Так что бул чоң эле көйгөй тилекке каршы дагы эле жакшы мындай көңүлдүү бурулбай жатат да. Биз айтсак дагы мына мен майыптыгы бар адам боюнча жөнүндө мыйзамды жаздык, биз жазганбыз. Анан Жогорку Кеңеш кабыл алды. Азыр президент колду коюп, азыр күчүнө кирип атат бул мыйзам. Ошол мыйзамдын ичинде дагы көрсөтүлгөн ушундай адистерге мамлекет сөзсүз жардам бериш керек. Ар кандай түрүндө, не только каражат негизинде. Анан ошол мыйзам аткарылса, менимче анда акырындан бул маселе чечилет. Эми сиздин Жогорку Кеңештеги дагы бир должность дейбизби, кандай дейбиз, бюджет тармагында комитеттин жетекчисинин орун басарысыз. Эми бюджет бул тууралуу менде эки суроо бар да. Мисалы, бардыгыбыз кечээ жакында Кыргызстандын карызы боюнча цифраларды көрдүк. 8,5 миллиард болуп аткан. Буга бул Минэкономдун мурун иштеп кеткен адам катары, депутат катары сиздин көз карашыңыз кандай? Эми мамлекеттин карызы өсө берет, себеби биз мисалы ошол эле аэропортторду куруш керекпиз, ошол эле темир жолду куруш керекпиз. Азыр мына Кытай менен чоң долбоорлорго биз аралашпасак, анда таптакыр эле бизде ооба мамлекеттик карызыбыз өспөйт. Бирок ошол эле кезде экономикада мындай түрткү проекттер жок болот да. Азыр болсо биз туура айтасыз, карызга ошол акчаларды алып, биз ошого чоң долбоорлорго жүктөп атабыз да. Анан булар мультипликативный эффектти берет. Жумуш орундар пайда болот, салыктар төлөнөт, карыздар ушундай эле берилет. Биз ошол проекттерди кылсак, бир топ эле каражат түшөт буюрса. Эл аралык финансылык уюмдардын мындай прогнозу болот, анан кийин ошолордун баалары болот да, мамлекет тууралуучу. Анан биздин бюджеттин бүгүнкү карыз канча пайызын түзүп калды? Биздин бюджеттин карызды алсак, азыр 60 по-моему даже жетпейт, потому что биздин бюджетибиз өстү. Бир топ эле эсе өстү, себеби 21-жылда биздин бюджет 200 миллион болсо, азыр болсо биз уже практически там 600 миллион, 600, мындай мен республикалык бюджетти айтып атам да, эртең дагы сөз чыгат. Сен мамлекеттик бюджетти айтпайсыңбы, сен консолидированный бюджетти айтпайсыңбы? 600 миллион сом азыр уже болуп калды. Ошон үчүн эми 600 миллион доллар. Миллиард сом. Туура. Вот. ВВП болсо триллиондон ашты. Бул туура эле маалымат. Ошо ишенсек болот, себеби бир топ эле мына курулуштар болуп атат. Экономикада мындай макро деңгээлде бир топ эле жылыштар бар. Микро деңгээлде албетте ар бир жаран айтышы мүмкүн, мен сезген жокмун айтышы мүмкүн. Баалар өсүп атат, айлык жетпей калды, тияка бияка. Микро деңгээлде чынында туура баалар өстү, жарандарга кыйынчылыктар бир топ эле пайда болду. Себеби инфляция кошулуп эле жатпайбы? Ушул бюджетке тиешелүү дагы бир маселе. Мен өзүм мындай жекече оюмда чоң бизнес кылгандан кийин чоң карыздар болосун деген сөздөр бар го бизнесмендердин арасында. Ошондой эле тема экен да, бюджет менен карыз. Эми мисалы сиз бизнеске алганда эми кичинекей чакандай мисалы предприятие болсо, чакан предприятие, ошого аз эле аласыз да. Чоң болом десеңиз, анда чоң мындай акчаны аласыз да в любом случае, туурабы? Жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Эми ошол экономика бюджетке тиешелүү дагы бир маселе, бул Яндекс Такси. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүздү мындай бул такси менен жүргүнчүлөр же болбосо ошол эле таксичилер баары эле нааразы да, Яндекс мененчи. Анан бул маселени мен жакшы издеп таба албадым. Сиз дагы көтөрсөңүз керек эле. Мындай, бул жерде эки маселе бар. Айдоочулар дайыма айтып атат, мына Яндекс алып атат,
Андан көрө мамлекет өзү ала албайбы, ушундай программаны түзө албайбы? Кыла албайт мамлекет, ачык эле айтыш керек. Кыла албайт. Кылса мурун эле кылмак. Башкалар кылса мурун эле кылмак, альтернативдүү да эч программаны киргизгиле, всё. Анда конкуренция толук эле болот. Ким аны кылып атат? Кылган проблема жок да, эч ким айткан жок да мына Яндекс менен эле иштегиле деп. Бирөөсү азыр ушундай эле же андан сонун программаны иштетсе, ошол эле бүт баары эле башат. Бирок Оштун мэри ойлоп тапты го бир. Азыр мен айтып берем. Вот. Мен өткөндө такси менен жүрүп, бир таксист менен сүйлөшүп калдым да. Ал мени бир кафеден үйгө чейин алып барды. Айтып атпайбы, ошо Яндексти биреме кылбайсыңарбы, комиссияны чоң алып атат деп атпайбы. Мен давай санап көрөлү дедим. Ал айтат, Яндекс 17% алат. Анан 2% таксопарк алат. 1% дагы бирөөсү алат, иши 2% мамлекет алат. Подоходун жана соцфондко төлөмдөр. Ошондо 22% болуп калды. Биз санадык, ал проезд үчүн 430 сом меники чыкты. Газ менен айдайт өзү. Биз санадык, толук эле 22% алып салдык. Газды мен даже ичине санадым. 39 бир мындай куб болсо, газдын литр болсо, ал мени 5 километр эле айдады. Ошону дагы санадык. 300 сомду ал мындай эле тапты. 5 километрди айдап, 20 мүнөт ичинде 300 сом эле тапты да. 300 сом тапты. Аны эми мисалы мугалим отуруп алып 20 мүнөт ичинде аны таба албайт. Давайте мындай карайлы. Просто адамга дайыма аз болот да. Эми Яндексти карайлы. Да, монополист, мүмкүн монополист ал. Мамлекет ошону караш керек, бааларды. Мен башка жагын айтайын. Пассажир катары. Пассажирге туура аларга төмөндөтүш керек бааларды. Бирок бул жерде дагы бир мындай орто мындай золотая серединаны табыш керек да. Себеби биз таптакыр эле төмөндөтсөк, Яндекс эртең кетет, эмне болот билбейм, бирок биздин албетте мындай ата мекендик таксопарктар иштейт, бирок ошого эле баага биз келебиз. Бирок ыңгайсыз программа менен мүмкүн иштеп калабыз. Менин оюм ушундай, мен эч качан Яндекске болушпайм, бирок менин оюм мындай. Мисалы, мен программист болсом, мен өтө сонун программаны иштетмекмин. Ошого мен таксисттерди чакырмакмын да. Бирок тилекке каршы почему-то пока азыр чыкпай эле. Мага кээ бир жазышат мындай Инстаграм аркылуу. Дастан байке, биз таптык, мына Яндекстен өтө сонун иштейт. Только бизге эмне керек дейт? Бизге каражат керек дейт да. Каражат керек. Кылбайсыңарбы, каражат таппайсыңар десем, жок, бизге инвестиция керек дейт да. Акча бериң дейт. Акча бериң, анан биз көрөбүз дейт да. Буларга мен ишенбейм, себеби бул практически мошенничество да. Мисалы үчүн, сиз айтып атпайсызбы, мамлекет өзү ойлоп табыш керек деп. Азыр эле айтып кеттим. Бул Яндекс дагы жаңыны тапкан жок. Булар Uber'ден алышкан. Америкадан. Uber'ден ким? Lyft деген бар, вот мисалы Америкада. Ошонун программаны алып келсе болот. Бирок андан сонун программалар азырынча жок. Андан сонун программалар Америкада чыгып атат, а Яндекс сразу ошону копирование кылып атат. Бул Яндекс такси эле эмес, бул целый система да. Система, албетте система. Анан ошол муниципальный такси жөнүндө көп сөз кылып калышат да таксисттер менен сүйлөшсөмчү. Мамлекет өзү таксопарк ачса, мына Оштун мэри ачты го дегендей кылыпчы. Ачты, анан ошондой кылып ачса болбойбу? Жок, алар мындай кылышы мүмкүн да. Яндекс менен дагы сүйлөшсө болот. Бул жерде керек болсо мэрия өзү таксопаркты ачып, Яндекс менен керек болсо договорду түзүшсө болот. Биздин баабыз мындай. Чогуу иштейли. Только сен бул мындай предельный сумманы коёлу, ушул баа менен заказ аласың, андан көбүрөөк албайсың деп. Андай дагы сүйлөшсө болот. Албетте сүйлөшсө болот, менимче. Только таксопаркты куруш керек.
Анда эми ошол оштун мери дагы сөз болуп калды. Акыркы учурларда баягы спикер дагы өзү айтып кетти. Жергиликтүү мэрлер, акимдер чыгып алып эле баарыңар эле телефон көтөрүп пиарщик болуп кеттиңер дегенден кийин эле оштун мэрине строгий выговор чыкты. Бул эмне менен байланыштуу? Бул андан эмес го, бул по-моему башка нерседен. Эмнеден деп Бул ойлойсуз? бир курулуш компанияга тийиштүү да. Ага чейин деле көптөгөн курулуш компанияларына барабады беле деген суроо жаралат да. Эгер күчтүү мыкты курулуш компаниялар бар да. Ооба. Сонун эми бүгүн дээрлик ар бир суроого ар дайымкыдай эле ачык жана даана жооп бердиңиз. Эми ушунча сиздин 27 жаштан бери политикага аралашып, мамлекеттик жумуштарга аралашып жүрөсүз. Анан ушул жумушта сизди мындай колдоп, коштоп жүргөн үй бүлөңүз тууралуу айтпай койсок туура эмес болот. Жубайыңыз тууралуу, 3 кызыңыз бар, алар тууралуу бир аз кыскача айтып кетсеңиз. Мен көп жеке мындай жашоо боюнча мындай интервьюларда айтпайм. Себеби менимче аларда мындай укук бар да. Право на частную жизнь дегендей. Вот, өзүлөр мүмкүн өскөндө айтышат го. А так менде 3 кызым бар. Эң чоңусу 13 жашта уже. Анан 2 жаштагы кызым бар. И 2 айлык кызым бар. Вот, 3 кызым бар. Бирөөсүнүн аты Алсу, экинчисинин Эмилия, үчүнчү болсо Эвия. Аттар өзгөчө. Эмне менен байланыштуу? Эми бул мен өзүм эле койдум. Алардын дагы мисалы Айсулуу деп ойлогонбуз Алсу боюнча, бирок кой дедим, Айсулуулар көп. Айсулуу дагы аты өтө сонун, сулуу. Бирок мага Алсу деп ушундай жагып калды, мен Алсу деп ушундай койдум. Сонун, эми албетте сизди колдоп коштоп жүргөн жубайыңызга дагы Алла ыраазы болсун. Да, чоң рахмат сизге. Ал дайыма мага эртең менен тамакты берет, башка жактан жардамды берет, идея жактан, сунуш жактан, күч жактан, керек болсо мотивация жактан, даже жумуш боюнча кээ бирде жардам берет. Так что бирок аралашпайт эч качан. Вообще киришпейт, эметпейт. Вот, дайыма мен боюнча кайгырат, бирдеме болуп калса. Вот, так что ушундай. Жеңеңиз бар болсун. Анда рахмат чоң. Эми эң чоң суроого келдик. Келерки шайлоо эми белгиленди. Мындайча айтканда, эртең карайсыңар, бирок белгиленет, ноябрдын этеги болуп калабы? Уже бул чечилген маселе десек болот. Эми ошол шайлоого сиз барасызбы? Барам, буюрса, уже мен айттым, мына кече эле биз жарыяны кылдык. Мен элден жардамды сурап атам, мисалы ошол кимге мисалы кызыктуу болот ошол саясий ушундай процессте байкоо катары же үгүт иштерди кылганга кызык болсо, кайрылга чогуу иштейли, биз окутабыз, үйрөтөбүз, көрсөтөбүз. Анан Дастан Байкенин бир айткан сөзү бар, көбү популист деген сөздү жаман көрөт экен, Дастан Байке айтат, депутат популист болуш керек да деп. Туура, эми мындай да, эми ал раз мындай саясатта жүрсө, кичине популист болуш керек. Бул жаман нерсе эмес, бул просто бизге мындай синип калды да, популист бул жаман киши, жөн эле айта берет лишби хайп табыш үчүн. Мындай да, азыр күн сайын маалыматтык согуш болуп атат. Журналисттер мен просмотрлар көбөйсүн. Мисалы силердики мына News KG тоже бизде дагы көп просмотр болсун деп подкастларды тартып жүрөсүңөр, туурабы? Блогторду жазасыңар. Силерге жакшы да, себеби бул каражатты берет. Ачык эле сөз, туурабы? Бул реклама жактан бир топ эле каражатты берет. Силер бекер аны кылган жоксуңар. Депутаттын дагы ушундай, ал мисалы айтпаса, мындай популисттик сөздөрдү айтпаса, жөн эле мындай сухой, мындай кургак тил менен айта берсе, аны эч ким билбей калат аны. Эч ким билбей калат.
Ал ушундай эле жөнүндө мындай балыктай отуруп калат да. Аны эч ким билбей калат, тааныбай калат да. Депутат айтыш керек, себеби элдин көйгөйдү айтыш керек. Бирок жөн эле айтпай эле, бул мындай маселе деп эле аны катуураак айтыш керек. Ошол маселе чечилчүдөй кылып. Чечилчүдөй айтыш керек. Же конструктивдүү ушундай варианттарды кандай чечсе болот айтыш керек. Креативдүү сунуштарды бериш керек. Креативдүү берсе андан сонун даже. Урматтуу көрүүчү, жөн эле көрүүчү эмес, катталуучу да болуп кеткиле мындан кийин. Дастан Далбаевич Бекешев байкебиз менен аябай ачык маек болду бүгүн. Анан келерки шайлоодо өзүңөр билесиңер кимди колдоп, кимди шайлаарыңарды, бирок татыктуусун шайлагыла десек болот экен. Сизде Туура. дагы кайрылуу бар. Да, рахмат сизге чоң. Урматтуу шайлоочулар, эң негизгиси шайлоо учурунда каражатка эмес, мындай компетенттүү талапкерлерди сунуштагыла. Себеби булар барып, анан жогорку кеңешке барып, мыйзамдарды чыгарат. Алар детский площадканы курбайт, мусорканы чыгарбайт, освещение кылбайт, жолду оңдобойт. Булар именно мыйзамды чыгарат. Бирөөсү мисалы акча менен шайлап койсо, анда ушундай депутат келсе, ал жакшы мыйзамды чыгара албайт ал. Ал эч качан силерге кызыктуу болбойт. Ал только өзүнүн маселени чечип эле жүрөт анда. 8 созовдун депутаты кандай болуш керек сиздин баамыңызда? Акылдуу, менимче билимдүү, акылдуу болуш керек да. Анан өзү чечкимдүү болуш керек. Эрктүү болуш керек жогорку кеңеш. Ушул критерийлерге жооп бере алган Туура. улан жана кыздар Дастан байкеге келип кеңеш алып, анан чогуу барсаңыздар деп атат. Рахмат. Дагы бир жолу келгениңиз үчүн Алла ыраазы болсун. Силерге дагы чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. 8 созовдун депутаты катары дагы маек курганы насип этсин. Буюрса. Буюрса. Все, Алла ыраазы болсун. Биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар. Лайктан аябай баскыла.